бүгүнкү агродиалог форумунун катышуучулары эң чаңкайга калышат. Биз акыркыга жылдар санагы өзүбүздүн өнүгүүбүздү жеткире алганга аракеттенели. Жогоруда Турсун Алабай айтып өттү, Жуманазар айыбыздан айтып өттү. Коллегам да айтты, биз биосервис коомдук фонду алгач ушул 2007 жылы биопактадан ушул органика боюнча окууларды, тренингдерди жана операторларды сертификациядан өтүүгө даярдоо үчүн түзүлгөн уюм. Бул сиздер жогоруда да уктуңуздар. Органика негизинен эле ушул Орто Азия чөлкөмүндө 20 жылдан ашык көптөгөн донорлук уюмдардын жардамы менен Кыргызстан боюнча таркалды. Негизинен биз ушул рынокто бир эле Кыргызстанда эмес, коңшу Тажикстан өлкөлөрүндөгү ал жердеги фермерлердин кооператив бизге окшоп кызмат көрсөтө турган уюмдардын да түзүлүшүнө өргө түзүп окууларды өтүп келгенбиз. Эми негизинен эле мен сиздердин көңүлүңүздөрдү кыска убакыт болсо дагы көңүлүңүздөрдү бурайын дегем. Ошол 1999 жылдан 2020 жылга чейин, 21 жылга чейинки динамиканы көрсөңүздөр, дүйнө жүзү боюнча органикалык аянты 11 миллиондон 76 миллион гектардан дагы ашык болуп атат. Анан ошол эле органикалык чарбаны жакшы же болбосо абдан ири өндүрүштү ээлеген чоң аянттарды ээлеген бул жерде 10 мамлекет жөнүндө айтылып атат. Эми мен ошол убакыттан пайдаланып айткым келип атат. Биздин Кыргызстан жогоруда айтылып өттү. Бул жерде башка өлкөдөгүлөр, биздин даже коңшу өлкөдөгүлөр миллиондогон гектарларды чапчып аткан болсо, биздин Кыргызстандагы өндүрүш ушул дүйнөлүк фибл аналитикалык жерде дагы айтылып атат. Маалыматы боюнча 30.000 гектарды Кыргызстан ээлейт. 30.000 деле биздики сертификатталган жерлерибиз жетпейт. Албетте органикалык аймактар бар, сертификаты боюнча тастыкталбаган аянттар бар. Аны айтсак болот. Негизинен эле бизде Кыргызстанда ушул органикалык аймактарда өз ара кепилдик берүү системасы менен анан органикасы тастыкталбай деле өзүнчө өндүргөн фермерлер бар. Ошолордун ичинде эл аралык сертификат менен тастыкталган бул жерде дагы отурушат кооперативдин өкүлдөрү, Бишкектеги КЧМКде дагы айтылып өтүштү. Берен кооператив фасоль боюнча Соколь органика деп булар эл аралык сертификациялык уюмдар менен тастыкталат. Ошондо гана сертификат алынат. Биосервис коомдук фонду ушул операторлорду окутуп, ички көзөмөл системасын камсыздап окутуп берет. Анан албетте биздин фермердик деңгээлде жогоруда биздин операторлор көп маалыматтарды айтып өттү. Мен айткым келген нерсе ушул акыркы жылдары 2019 жылы органикалык чапан өнүктүрүү департаменти түзүлгөн болсо, биздин Айыл чарба министрлигинин алдында биз акыркы жылы дүйнөлүк органикалык кыймыл федерациясы IFAM Global ошолордун координациялануусунда биз департамент ушул курстар уюштурулуп, органика боюнча окуттук. Мындайча айтканда бул абдан жакшы диалог болду биз үчүн. Мамлекет менен кызматташуу себебинде жогоруда айтылды. Буга чейин көптөгөн донорлук уюмдар колдоп келген болсо, акыркы мезгилде ушул мамлекет дагы көңүл буруп атат. Эми айткым келген нерсе, мынакей мына жерде дагы ушул мурда дагы агродиалогдор уюштурулуп жүргөн, ушул биздин министрликтин акыркы жылдары абдан активдүү көңүл бургандыгына байланыштуу көптөгөн органикалык операторлор тартылып, ушул кадрлар менен дагы байланышуу өздөрүн дамытуу аракеттери жакшы жасалып атат. Ошол менен бирге мен айткым келет, Кыргызстанда тастыкталып сертификаты менен бул аз эле экспорттоочу уюмдар бар. Ошондон сырткары мен органикни мен өзүмдүн жеримди таза кылышым керек деп таза азык өндүргөн фермерлердин азыктары эч кайда эч ким пайдаланбай калып атат. Мындайча айтканда татыктуу пайдаланылбай калып атат деп айткым келет. Жогоруда дагы айтылып өттү. Мамлекеттик сатып алууну ушул бала бакчаларга, мектептерге, аскер бөлүмдөрү бар мамлекеттик уюмдарга уюштуруп берүүнү жолго коюш керек. Тендердик маселе буга карама каршы турат. Ушул жакта
катарынан дагы биз чечим кабыл алуучуларга айта кеткибиз келет. Чоң рахмат. Рахмат.